жакшы суроо. Себеби мамлекет биз айтып атпайбызбы? Чынын айтып келгенде бул жаштар мамлекети. Биз аны кандайын алып карабайбыз, статистика менен карайбызбы, көчөгө чыгып карайбызбы? Бул жаштар мамлекети. Анан жаштар дегенде айтышат, баягы келечекте жаштар, силер келечектин ээлери деп. Келечектин эмес, мына бүгүнкүн ээлери жаштар. Биз өзүбүздүн мына Манас эпосубуз бар. Манас эпосун карасак, Манас атабыз 12 жашында жосайып чоңоюп атат. 18 жашында, 15 жашында же Жусуп Абдурахмановду алалы атабызды. Жапжаш кетти. Кенеде кезинде 3 жылдык билим менен Москвага чейин аты таанылды. Ошол жакта Москвага чейин таанылып, биз ошол Жусуп Абдурахманов тууралуу биздин фондубуз документалдык фильм тартып атканда көрүп, ошол жерде фактыларды, архивдик маалыматтарды көрүп өтө таң калдык. Ошол кездеги алардын кылган мамлекетке учуру. Мына мен азыр 34-төм. Бирок ошо Жусуп Абдурахманов кылган иштин 100дөн 1000ден бирин кыла алдыкпы, жок. Биз дагы эле өзүбүздү кичинекей эсептейбиз. Дагы эле өзүбүздү баягы чоңоёлук, өсөлүк деп эсептейбиз. Бирок ошол кездеги биздин аталарыбыз эрте чоңоюшкан да. Азыркы өзгөчө, азыркы мына глобалдык доордо эрте жетилгенге муктаждык кылып атат. Эрте жетилиш керекпиз. Анан кийин эмне иштер жасалып атат деп суроо бербедиңизби? Мен такай айтам, мисалы үчүн Союзбектер отурушат. Мамлекеттин колунда эмес. Ишенип коюңуздар, мамлекеттин колунда эмес. Жаштар саясатына багыт берүү гана мамлекеттин колунан келет. Жаштар багыт берүү. Мына Союзбектердин кылып аткан жанагындай стимул, алдыга жылдыруу, координация деген мына ушул багыттарда. Мен жаштар менен сүйлөшкөндө так айтам, мына ушул күнгө чейин 100 миңден ашык жаштар менен мындай көзмө көз сүйлөштүк. Бирөөлөрүнө премия бердик, бирөөлөрүнө стипендия бердик, бирөөнүн долбоорун колдодук деген, бирөө менен чогуш дедик дегендей. Мына азыр жаңылыгыңыздын башында айтып өттүңүз, Дубайда эт боюнча дагы кол коюлду деп. Мына ошол кол коюп отурган Марат Зарыкбек уулу деген бул биздин бизнес школанын бүтүрүүчүсү. Өзү академия МВДны бүттү. Негизи милиционер болуш керек болчу. Бүгүн ал мясо комбинат куруп, балыкчыда ишкер болуп атат. Анын жашоосунун өзгөрүүсү мына ошол биздин коомдук мектептин баягы тийген таасири. Муну мен эмнени айткым келет? Биз ошол мындай мамлекетти карабаш керекпиз. Мамлекеттин жашай турган башка иштерди толтура. Тем более биздей болгон мамлекеттин бюджети баягы чакан, чектелүү болгон жерде ар ким өзү аракет кылыш керек. Тепличный условияда эч ким ийгиликке жете албайт. Же мына айтып аткан Чыңгыз атабыз. Чыңгыз атабызга бирөө жардам берди беле? Жок. Болбосо репрессия кабыл алынган эл душманынын баласы деп жүрүштү да турабы. Мына ошол киши кантип өзүнүн күчү менен жетти. Жусуп Абдурахманов, Исхак Разаков, тоголок жетимдер. Аларга ким жардам берди? Ушундай нерселерди карайбыз да. Мен ошол үчүн жаштарга, ушул радиону угуп аткан жаштарга айтат элем. Эч качан бирөөнү карабагыла. Мына 30 жылдан бери Кыргызстан кыйналып атат, акча жок, эч ким жок. Мамлекетти жамандап отурабыз. Бирок 30 жылдын ичинде 90% эл жамандап отурганда 10% адамдар ийгиликке жетип атат өздөрүнүн күчү менен. Мен ойлойм, ошондуктан мен көбүрөөк мамлекетке мындай бир акцент коюп, мамлекет жасаш керек деп айткым келбейт. Мен ойлойм, ар ким аракет кылыш керек. Эң кедей мамлекетте дагы эң ийгиликтүү адамдар чыгат дүйнөгө таанылган. Бул акчанын баардыгы жогунда эмес, адамдын өзүндө. Болгону мына ушул жаштар саясаты ошол балдарга билим берүүгө кичине көбүрөөк акцент коюш керек. Билим. Билимди дагы айтып атпайсызбы? Бир туура коюш керекпиз. Мен эгер ошону мүмкүнчүлүк болсо анан аякта айтайын. Билимди башка жакка буруш керекпиз. Жаштарга берип аткан билимди башка жакка бурушсак, мына ошондо ар ким өзүн өзү көтөрүп чыгып кете алат деп ойлойт элем да.